Geo жер, метрия өлчөм. Мейкиндиктин курамын жана алардын бири-бирине болгон катышын окутуп үйрөтөт. Геометрия илиминин жардамы азыркы цивилизацияга чоң таасирин тийгизди. Эгер бул илим пайда болбогондо, космоско учуу, интернет колдонуу, зор курулуштарды куруу жана башка ушул сыяктуу адамга эң керектүү нерселердин пайда болуусу күмөн эле. Геометрия илими байыркы Грецияда жаралган. Ал биздин заманга чейин 300-жылдарда Евклидтин Элемента аттуу эмгегинде геометрия илими системалуу түрдө белгиленген. Биздин айлана чөйрөбүздүн ар бир бөлүгү геометрия менен тыгыз байланышкан. Өзүбүздүн дүйнөбүздү тааный албасак, ал биздин дүйнө деп айта албайбыз. Мен кармап жаткан тактай тегиз тактай. Геометрияда муну тегиздик деп коет. Демек, ушул тегиздиктин үстүнө мен кандайдыр бир кагазды койсом, жаңы геометриялык фигура пайда болот. Бул төрт бурчтук деп аталат. 1, 2, 3, 4 бурчу бар. Биз муну планиметрия бөлүмүнө киргизебиз геометриянын. Себеби бул эч кандай көлөмгө ээ эмес, жөн гана жалпак геометриялык фигура. Мен муну бул жакка коюп турайын. Мен кайра жаңы баракты алып туруп бул жакка койсом, бул жакта деле жаңы геометриялык фигура пайда болду. Бул деле жалпак фигура. Тегиздикте жаткан фигура, Эми мен ушунун үстүнө улам сайын жаңы барактарды кое берейин. Мурунку жалгыз барактан айырмаланып, бизде көп барак бир көлөмдү пайда кылды. Бул стереометрия бөлүмү деп аталат. Демек геометрияны биз эки бөлүмгө бөлдүк. Бул бөлүмү планиметрия, бул бөлүмү стереометрия. Кыскача айтканда, биз геометрияны эки чоң негизги бөлүмгө бөлдүк. Биринчиси, тегиздиктеги фигуралардын касиетин үйрөнгүбүз келсе, анда биз планиметрия бөлүмүн карайт экенбиз. Экинчиси, биз мейкиндиктеги фигуралардын касиетин окуп үйрөнгүбүз келсе, анда стереометрия бөлүмүн карайт экенбиз. Бирок биз баарын системалуу түрдө окушубуз керек, ошондуктан баарын биз планиметриядан баштайбыз. Ааламга жол айылдан башталат деген сыяктуу, ар бир чоң нерсе кичинекей нерседен башталат. Геометрия эле ошол сыяктуу. Бардык нерсе, бардык фигура майда чекиттерден турат. Демек, чекит деген эмне? Бул эч кандай бөлүкчөлөргө бөлүнбөгөн, эч кандай өлчөмгө ээ эмес, абсолюттук кичинекей болгон объект. Демек, ушул чекиттерди биз эмне менен белгилесек болот? Жөн гана чоң латын тамгалары менен белгилейбиз. А, Б, С, да бир чекит жазып коеюн, Д деп, Демек, бул чекиттерди түшүнүп алдык. Эгерде мен ушул чекиттерди колдонуп, кандайдыр бир тартипке алып келсем, анда эмне болот? Демек, мен азыр чекиттердин көптүгүн сыздым. Бирок силерге бул чекит эмес, сызык болуп көрүнүшү мүмкүн. Туура, чындыгында бул бир карасак сызык дагы боло алат. Демек, бул сызык чекиттердин көптүгүнөн куралды. Ал эми сызык деген эмне? Сызык бул жөн гана узундукка ээ болгон геометриялык фигура. Анын башталышы, аягы болушу мүмкүн, же болбосо чексиз кете бериши мүмкүн. Эми бул сызык дайыма эле түпсүз боло бербейт. Мисалы үчүн, ийри болуп калышы мүмкүн. Демек, биз муну ийри сызык деп атайбыз. Же болбосо сынык болуп калышы мүмкүн. Биз муну сынык сызык деп атайбыз. Же болбосо албетте түп-түз болуп калышы мүмкүн. Биз муну түз сызык деп атайбыз. Бизге керектүү нерсе азыр түз сызык. А түз сызык деген эмне? Жөн гана узундукка ээ, өлчөмгө ээ эмес, эч кандай калыңдыкка ээ эмес, багыты жок, кайсыл жакка кетип баратат билбейбиз. Чексиз кете берген сызык, түз сызык түз болуш керек, Эч кандай ийри, эч кандай сынык болбош керек, түз болуш керек. Демек, биз муну түз сызык деп атайбыз. Ал латын кичинекей тамгасы менен белгиленет, же болбосо дагы бир варианты бар. Бул жактан баштап бул жакка чейин белгилеп коелу. Демек, А жана Б деп чоң латын тамгалары менен дагы белгилеп койсок болот. Силерге кайсы жакса ошону менен белгилей бергиле. Демек, мен мунун багыты жок дедим. Ал эми түз сызыкка багыт коюп койсом эмне болот? Мисалы үчүн, бул түз сызык багыт бар болуп калды.
анда аны биз ок деп атайбыз. Эгерде түз сызыктын багыты бар болуп калса, анда ок деп атайбыз. Бирок бул огуздун башталышы жок. Кайсыл жактан баштады билбейбиз. Мүмкүн бул деген 10 километр алыстыкта башталды. Же мүмкүн 100 миллион километр алыстыкта башталды. Албетте багыты бар экен, бирок башталышын билбейбиз. Жөн гана ок экен. Ал эми ушул окко кандайдыр бир башталыш же болбосо башталыш чекитин коюп койсок, анда бул таптакыр башка геометриялык фигура болуп калат. Бул шоула деп аталат. Шоула. Эмне үчүн шоула? Мисалы үчүн күндү алалы, күндөн нур чыгат, шоула чыгат. Демек, күндөн чыгат дагы кандайдыр багыт менен башка жакты көздөй бет алат. Демек, анын башталышы бар, күндөн башталып атат. Мына ошондой сыяктуу эле бул октагы башталышы бар экен, анда шоула болуп аталат. Демек, ушунун баары бизде эмнеден башталды? Албетте, эч кандай өлчөмгө ээ эмес, абсолюттук кичинекей объекттен башталды, чекиттен башталды. Биз чекиттен сызык кура алдык. Ал эми сызыктан биз ийри сызыкты чыгардык, сынык сызыкты чыгардык, эң маанилүүсү болгон түз сызыкты чыгардык. Ал эми биз түз сызыктан окту чыгара алдык. Ал эми октон биз шоуланы чыгардык. Ал эми шоуладан эмне чыгар экенин биз кийинки сабакта биле алабыз. Бүгүнкү сабак ушу менен жыйынтыкталып турмакчы. Досторуңар менен бөлүшүп каналга жазылганды унутпайбыз жана коңгуроону басканды унутпайбыз. Мен төмөн жакта Telegram каналымды калтырып коем. Силер менен Эрдис Кими болду. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болуңар достор.